Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргызстанда кезектеги оппозициялык кыймыл түптөлгөнү жарыяланды. Анын курамындагы барыбыз көрдүк. Баягы эле белгилүү митингчилер, баягы эле адам укугу, сөз эркиндиги деген уран астында батыштагы кожоюндарына кызмат көрсөтүп жүргөн океандын ары жагындагы саясий күчтөрдүн кол балдарынын тобу чогулган кыймыл экенин түшүндүк. Өзү негизи азыр батыштын Кыргызстандагы кол балдары негизинен Украина менен алек. Булардын баары азыр Россияны жамандап, Украинаны мактап, Украин элине күйүп-бышып жаткан чагы. Америкадагы акылы кирди чыкты болуп карып калган бир абышканы өздөрүнүн атасындай сүйүп, ошонун сызган сызыгы менен басып жүргөн бул кишилер үчүн Кыргызстандын кызыкчылыгы, кыргыз элинин тагдыры, улуттук баалуулуктары, туура нукта өнүгүп өсүшү бир тыйынга кымбат десек ашыкчалык кылбас. Булар баягы кадимки акча төлөп тойго чакырылган ансамбль, өнөр адамдары сыяктуу. Болгону өнөр адамдары тойду же майрамды шанга бөлөп элдин маанайын көтөрсө, булар тетрисинче. Мисалы, уулуңуздун тоюна ансамбль чакырсаңыз, аларга өзүңүзгө жаккан ырыңызды буйртма бересиз. Ырчылар ал ырды аткарып берет. Сиз ан үчүн акча төлөп, ыраазычылык билдиресиз. Дал ошондой эле бул батыштын Кыргызстандагы кызматчылары дагы өздөрүнүн кожоюндарына кызмат көрсөтүп, акчасын алып, тирилигин өткөрүшөт. Мисалы, булардын кожоюну Украина тууралуу мындай ырды ырдагыла деп буйртма берет. Булар дароо өздөрүнүн тобу менен чыга калып, ошол ырды хору менен ырдап башташат. Бул кызмат көрсөтүүчү топтун деле өздөрүнүн ич ара ким кайсыл кызматты аткарышын бөлүштүрүп алышкан. Ансамбльда деле бири гитара чертсе, бири синтезатор менен коштойт, бири тамадалык кылат, бири ырдайт, бири барабан согот, бири дизайнер болуп көркөм жагын карайт, бири мунун баарын сүрөт видеого тартып, монтаждап чыгарып берет эмеспи. Мисалы, өткөндө булардын тобундагы бир кишиге тротуарга жатып, ары бери оонап бересин деген ролду мыкты аткарганын бүт дүйнө жүзү көрдү. Албетте, мындай кызматтар үчүн жөн эле плакат көтөрүп тургандан көрө жакшыраак акча төлөнүп, алкыш айтылып, өздөрүнүн арасында мындайча айтканда авторитет болушат. Байкасаңыз, булардын баары азыр Украина темасы менен иш алып барып жаткан учуру. Булардын телеканалдары, булардын радиолору, сайттары, эркин журнализмин деп атап алган кол балдары бүт баары батыштын Россия агрессор, Украина байкуш, батыш тим эле укмуш деген пропаганда менен алек. Буларды дагы туура түшүнүү керек. Кайсыл ырды ырда десе, ырдагандан башка эч кандай айласы жок. Антпесе акча кайда? Антпесе булардын батышка кереги канча? Кызыгы, батыштын пропагандасы менен жан багып жүргөн бул Кыргызстандагы жалданма кишилер буларга кайша айткан же булардын ырын ырдабай жаткан Кыргызстандагы жеке телеканалдарды же мамлекеттик телеканалдарды кожоюндарына же мамлекетке кызмат кылат деп жерип, айдакы итке салыштыргандан дагы уялышпайт. Кызык бир жагдай. Сен батыштагы кожоюндарыңдын Кыргызстандагы айдакы ити экениңди неге айтпайсың? Күзгүгө жакшылап карап көрсөң, өзүңдүн накта айдакы ит экениңди көрөсүң. Көрбөй жаткан болсоң, демек сен бир байкуш зомби, акча үчүн акылыңды урдаткан бир маңкурт экениңди далилдеп турган болосуң. Ит болсоң дагы, кыргыздын ити болсоң кана. Андыктан 4-5 китеп окуп алып, батыштагы шеф-инструкторлорум өткөргөн 4-5 семинарга катышып, ошолордун тапшырмасын аткаруу үчүн керектүү болгон ыкмаларды үйрөткөнүн үйрөнүп алып, өзүңдү баа жеткис акылман деп эсептеп алба. Бир туруп аскердик багытта эксперт боло калып, бир туруп экономикалык багытта эксперт боло калып, бир туруп дүйнөлүк саясат боюнча жеткен акылманмын деп өзүңдү өзүң алдаба. Менин гана айтканым туура болот, менин гана сөзүм сөз деген түшүнүк менен, элдин ою менен ойношпо. Анткени Кыргызстан деген мамлекетке, кыргыз элине өзүңдүн эбегейсиз чоң зыяныңды тийгизип коюшуң мүмкүндүгүн унутпа. Сенин сөзүң элди үгүттөп жатканың батыштагы кожоюндарыңа жагышы мүмкүн. Бирок Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына караманча каршы келип, эртең ошонун кесепетинен жалпы кыргыз эли зыян тартып жүрбөсүн. Сен ошол өзүңдүн ансамбль тобуңардын ичинде активист, укук коргоочу, саясатчы, митингчи,
plakat көтөргүч, дизайнер, эркин журналист же иликтөөчү деген кызматта болушуң мүмкүн. Бирок кыргыз элинин алдында сенин бааң канчалык экенин өткөнкү шайлоолордо деле өзүң көрдүң. Андыктан кыргыз элинин атынан сүйлөп, Украина андай, Россия мындай деген ырыңа жалпы кыргыз журтун аралаштырба. Анткени жалпы кыргыз эли сенин кожоюнуңа же сага жаккандай ойлонууга, сага жаккандай сүйлөөгө же сен айткандай болууга милдеттүү эмес. Эң эле жөнөкөй мисал. Мисалы, сага кыз-текелер аябай жагып, ошолорду сүйүп, колдоп, коргоп, көчөгө жетелеп алып чыгып реклама кылып жаткан болсоң, неге жалпы кыргыз эли сендей болушу керек экен? Дал ушундай эле Россия Украина маселесинде деле, тышкы же ички саясат маселесинде деле, коопсуздук же башка темаларда деле так ушундай. Сенин ансамбль тобуң айткандай болбойт. Анткени кыргыз эли, кыргыз менталитети ушундай. Оппозициялык кыймылдын мүчөлөрүн карап отуруп, жумшак кылып айтканда күлкүң гана келет. Ошол баягы эле темселеп көчөдө гейлердин укугун коргоп жүргөндөр, баягы эле кезинде бийликте отуруп колунан дагы жумшак кылып айтканда эч нерсе келбеген, бийликтен кеткенден бери кайра бийликке келе албай жүргөн кишилер. Же шайлоого катышып кыйратып добуш ала албаса, же саясатчы болуп бир кадыр барк таба албаган болсо, же укук коргоочу болуп элге укмуш пайдасы тийип кадыр баркын көтөрө албаса, же саясатчы болуп бир элге күйүп реалдуу бир жардамын бере албаса. Булардын кыргыз элине кылганы эмне болду эле? Кече эле 2010 жылы Кыргызстандын түштүгүндөгү кандуу июн окуясы, Бакиевден калган банктардагы акчалардын уурдалышы, мамлекеттик аяктагы бир болбогон парламенттик башкаруу кылабыз деп башаламандык чыгарып, бар жокту талкалап жок кылганыбы? Же баш мыйзамды өзгөртөбүз десе дагы плакат көтөрүп чуркап чыгып алганы, коррупционерлерди камайбыз десе дагы плакат көтөрүп көчөгө чуркап чыгып алганы, наркоманды кармап камайбыз десе дагы плакат көтөрүп чыгып алып, кыскасы булардын баасын кыргыз эли өзү жакшы билет. Оппозиция болгону жакшы, бирок оппозицияга дагы мындай татыктуу, абийирлүү, сөзүнүн күчү бар, эл ичинде жүзү жарык, бирөө жарым сыйлай турган адамдар оппозиция болсо болмокта. Эми булардын эмне дээрин кыргыз эли жаттап деле болду да. Сөз эркиндиги дейт, адам укугу дейт, конструктивдүү диалог болушу керек, парламенттик башкаруу болушу керек, күчтүү жарандык коом болушу керек дейт болду. Башка эч нерсе сунуштай да, жасай да алышпайт. Муну буга чейинки тарых өзү көрсөткөн эмеспи. Болгону элди дүрбөтүп, бийликке каршы тукуруп, акырындап башты айлантып отуруп, анан катарына башка саясатчыларды кошуп туруп, провокация кылып, революция кылышы мүмкүн. Анан кайра баягыдай эле 2010 жылдагыдай кылып, бар жокту тоноп, ташып, долларлык миллиардерлерге айланып, жыргап жашаш керек. Кыргыз эли баягыдай болуп, эч нерседен жок калып, мамлекет 50-100 жылга артка кетиши керек. Мындан башка эч кандай максаттары жок экенин эл журт билип болгону качан. Президент Садыр Жапаров башындагы бийлик болсо, албетте, элдин баары көрүп тургандай, кыргыз армиясын күчтөндүрүү, коргонуу жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу, мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүү, мектеп куруу, билим берүү, медицина, салык системаларын жакшыртуу, экономиканы жөнгө салуу менен алектенип жүрүшөт. Кыргыз темир жолу Кыргызстандын акчасына Кыргызстандын куруучулары менен балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун курулушун баштады. Дыйкандарга арзан насыя берип, бутуна туруп кетишине шарт түзүү иштери да активдүү жүрүүдө. Армияга болсо акыркы үлгүдөгү курал-жарактар, аскердик техникалар сатып алынып, масштабдуу машыгуулар өтүп жатканын көрүп турабыз. Коррупцияга каршы күрөшүү, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү иштери да активдүү уланып жатат. Региондорду өнүктүрүү, айрыкча буга чейин дээрлик көңүл бурулбай келген Баткен жергесине өзгөчө маани берилип, тез арада аймактарды өнүктүрүү иш-чаралары жүрүүдө. Албетте, бүт маселенин баарын бир заматта чечип, Кыргызстанды гүлдөтүп салуу такыр мүмкүн эмес. Анын үстүнө президент Жапаров менен УКМК башчысы Ташиев гана болгон күчүн жумшап иштеши керек. Калганыбыз теле көрүүчүгө окшоп сырттан карап олтура беребиз десек, анда албетте ийгиликтин жаралышы
ого бетер кыйындайт эмеспи? Өлкө жетекчилиги канчалаган кадрларды ар кандай тармактарга коюп, талапты катуу сурап жатканы белгилүү. Бирок тилекке каршы баары эле чын жүрөгү менен берилип, кыргыз элимди алдыга тартып кетишке, өлкөдө тартип болуп, тез арада өнүгүшүнө президентке жардам беришим керек деп жүргөн жери жок. Муну эли журттун баары көрүп, билип, баамдап эле турат. Баягы эле өзүнүн ачкөздүгүнүн, акчага суктугунан арыла албай, өз чөнтөгүнө, өз кызыкчылыгы үчүн гана кызматта отургандар да жетиштүү. Мындай арам тамакка көнүп, кыргыз элине жана өлкө жетекчилигине чыккынчылык кылып жаткандардын жазасын албетте Кудайым бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы берери талашсыз. Бүгүн аны бийлик байкабай калып жаткан болсо, эртең албетте байкап жазага тартат эмеспи. Эртели кеч ар бир адам өз колу менен кылганы үчүн сөзсүз түрдө жооп берерин унутпасак болгону. Президент Жапаров же УКМК башчысы Ташиевдин алдында куйругун түйүп, тим эле периштедей болуп көрүнүп, алар жок жерде тымызын элге чыккынчылык кылып, жемкорлук кылып жаткандардын да жооп берер күнү, сааты алыс эместигине ишенебиз. Орозо айында жараткан Аллах Таалам кармаган орозолорду, жакшы тилек баталардын баарын кабыл кылсын. Өлкөбүздө жана дүйнөдө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.